Берүүбүздү улантабыз. Биздин студиябызда экинчи конокторубуз келип отурат. Баягы бул апта бою биз элдин балдары аттуу темада сүйлөшөбүз. Бүгүн дагы бизде конокто кыргыз элинин чыгаан мыкты мырзаларынын бири, кыргыз элинин баласы Байыш Момунов, ырчы тамада журналист, актер жана дагы ушундай деңгээлге Байыш байкебизди жеткизип отурган апасы Ибадат эже. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алгачкы сурообуз апа сизге болсун. Ушундай элдин уулун тарбиялап, элдин уулунун апасы болуш кандай? Элдин уулунун апасы болуш өтө кыйын. Менимче бардык эле энелерге ушундай болсо керек. Буларды эми төрөлгөндөн баштап тарбиялап ушунча дарага жеткизиш аралыгында көп жумуштар болот. Кудайга шүгүр ушу балдарды мага Алла Таалам бергениге жакшы балдарым. Элдин уулу деп элдин уулу деп ырларын чыгып калгандабай балаңызды көрдүм деп бирден болсо эле сизге келе беришет. Эгер жаман жактары болуп калса дагы сизге айтып беришет дегендейчи. Ушул нерселер болуп турат да жашыңызда. Болот, эми жаштыкта эми булар кичинекей маалында, кичине өскөндө жааныш аябай тентек болгон, Байыш балам оор басык эле болгон да. Эми айылда балдар көп. Биздин ошо интернаттан келет дагы жолдо өткөрбөйт да, таможный. Сиздин балаңыз таможныйбы? Эмне эле бизди өткөрбөйт дейт. Токтай, токтоп турчу, сенин колуң көрсөт, бутуң көрсөт, чачың көрсөт деп ошентип өткөрөт экен да. Анан кой андай кылбагын уят болот десе. Бишкектен ушуну үйрөнүп келди дейт. Ушуну үйрөнүп келиптир, кой андай кылба деп канча жолу айтып, эскертип, анан эми бала үчүн ар түрдүү сөздү угасын, жакшыны да угасын, жаманды да угасын. Бала тарбиялаш өтө кыйын. Эми ушундай деңгээлге жетиш үчүн көп мээнет керек, жакшы адамдар менен жүрүш керек, жакшы окуш керек. Анан ушу жакшы окуп, Кудайга шүкүр, ушу мен Мукаш Абдыраев мектебине аябай ыраазычылык билдирем да. Ушундай балдарды жакшы тарбиялайт экен да. Булар 1-класстан тартып 11-класска дейин окуду. Кудайга шүгүр, ушу адам менен жасаган мамилелери, ата-эне менен жасаган мамилелери, эл журт менен жасаган мамилелерине аябай мен өзүмчө сыймыктанамын. Жакшы балдарым, Кудайга шүгүр. Таанымал болгондон жакшы жактары көп айтпаңызчы. Жакшы жактары көп. Жетишпеген жактары болсо мен айтып турамын. Ушул. Ооба, себеби дегенде баягы чын эле музыкалык окуу жайга ыраазылык тапшыртыпсыз. Баягы болгон тентектин шоктугунун баарын кээде ушундай чертип атканда Жаныш агабыз байкайбыз. Ошол жактан да тентектени музыкадан чыгарганы жакшы болду деп ойлойм да. Булар эми өздөрүн тандап кеткен да. Сиз эч качан каршылык көрсөткөн эмессиз ушул музыкага аралашканга? Мейли барсаңар жакшы болот деп. Ушу алып келгенде эле Жанышты тандаган эмес, Жанышты кош эле алып келгенде бул жерде жактырып калган. Жанышты фортепиано алды, Байышты флейта алды, ошентип анан Бишкекте окуп калышты да. Анда Фрунзе дейт эле, алыс. 2 айда бир келет элем, аябай сагынышат элем, мен буларды сагынат элем. Канча жолу кетебиз деп, кой кетпегиле, жакшы окугула, бүтүрүп алсаңар өзүңөргө жакшы деп жүрүп, акыры бүтүшүп, ушу Байыштын демилгеси менен, Байыштын ушундай туруктуу оор басыктыгы менен инисини жетелеп окутуп, мына ушунча дарага жетишти, консерваторияны бүтүштү, бала чакалуу болуп, азыр Кудайга шүгүр, ар кимиси өзү түтүнүн булатып жатат. Мен аябай бул балдарыма ыраазымын. Мени болсо эле кичинесинде айтат эле, мен жакшы карайсыңарбы, мен силерди карап атам десем, ой апа сизди тимеле машинада алып жүрөбүз, карайбыз, самолетторго учурабыз деди. Кудайга шүгүр, ошо андай кандай тилек кылсаң ошо тилектерге жетет экенсиз. Жакшы. Сиз Байыш ага, сизге суроо бергим келип атат. Ушундай деңгээлге жетип элдин уулу болушуңузда апаңыздын салымы чоң деп эсептейсизби? Албетте, сөзсүз түрдө апанын салымы абдан чоң. Чоң деп айткандан дагы мындай апанын баягы ак сүтүн актай албайсың дейт го. Азыр апам жанымда отуруп мактап атса, мен өзүм аябай бир ыстап кетип атам да. Сени отурсам мактаса да мындай орусча айтканда неудобно болупчу. Бирок ошондой болсо деле апабызга биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чынында эле өзү айткандай, бизди кичинекей кезибизден баштап ушундай Ош менен эми анда Фрунзе союз заманында алыс аралыгы. Биз жолда алыс, анан
ошо Мукаш Абдраев дагы ошо атына интернатка берип, өзү дагы бизди жеткирип коюп кайра кетчү эле айылгачы. Анан аябай сарсанаа болчу эле да, каникул болгонго чейин. Балдарым кандай жүрөт болду экен, курсагы токпу, ачпы деп мындай сарсанаа болчу эле. Бирок ошондо болсо дагы 11 жыл ошол жерде чыдап окуп бүтүрдүк. Ошонун аралыгында бир кызыктуу окуяларды айтып берейин. Жаныш экөөбүз тапшырып кеткенден кийин бул жак интернат болуп атпайбы, алыс да, Ош менен Фрунзенин аралыгы. Анан келе Бишкек болбодубу. Каникул болгондо апам кээ бирде шартка байланыштуу келбей калчу эле. Биз бир жума 10 күн калып калчу элек да. Дарбазада төртүп, эшикти ачып жаап качан келет экен деп карай берчү элек. Ошондой күндөрдүн баарын күтүп, чыдап, бизди окуткандан биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Негизи эле эми биз үчүн көп эле нерселерди жасады апабыз. Мен тазим этемин, ошол апабыздын ак сүтүн актаганга аракет кылабыз. Ошондуктан ден соолукта болсун демекчимин. Дайыма ушул эми бизди окутуп, чокутуп, ушул даражага жеткиргенине ыраазычылык билдирип, апабыз үчүн эми биз көп нерсени аябай колубуздан келген нерсебизди, жакшылыктарыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз деп айтылат элем да. Жакшы. Сиз Жаныш ага экөөңүздөр эгиз эмессиздерби? Жок. Эгиз деп көп сурашат. Апабыз ошол, апама дайыма айтам, апа эмне үчүн ушундай эгиздей болуп калсыңар атыбызды депчи. Булар эгиз эмес, аттар эгизге окшош да. Эми жолдошум бир Байыш деген баланы аябай жакшы көрөт эле. Анан ул төрөлүп калып Байыш койду. Байыштан кийин анан 2 жылдан кийин Жаныш төрөлдү. Анан эмне коебуз, атын ким коебуз эле. Байыш болгондон кийин Жаныш болот да. Жаныш кое берели деп анан Жаныш койгонбуз да. Кээде булар мага нааразычылык билдирип калат, апа, мени Жаныш дейт. Жанышты Байыш дейт экен, Байышты Жаныш дейт. Ал өзүм деле алмаштырып берем. Анан кийин келинчектерин дагы Жаныштыкына Байыш деп, Байыштыкына Жаныш деп адашып кетем да анан эми эмне кылайын дедим. Биринчи сен төрөлүң Байыш койду, ону атаң койгон. Жанышты мен койгон. Эми ушундай. Бирок афишага жазылганда Жаныш Байыш деп жазылат экен да. Ошондо Жаныш Байыш деген үчүн элдер буларды эгиз дешет да. Байыш Жаныш тобуз деген түшүнүксүз болуп калат да. Анан ошо Жаныш баягы үйдүн дагы эркеси болгон соң баягы үйдүн эң кичүүсү мен атым биринчи жазылды деп мактап жүрөт. Жакшы, мына ушундай суроо менен биз шаар тургундарына да кайрылганбыз. Жаныш Байыштар эгизби деп сураганбыз. Кээ бирлери эгиз деди, кээ бирөө бир туугандар деди. Көпчүлүгү эгиз дейт. Ооба, жоопторун сиздер менен чогуу көрүп күбө бололу, андай эми эгиз улантабыз. Жана кимиси улуу деген сөз менен да кайрылганбыз. Көрөлү. Агайын болуш керек. Негизи ошону айтышат го чөс. Билбейм, андай деле укканбайм. Мындай эле агайыны го, эгиз эмес. Агайыны кимиси улуу? Билбейт экенмин. Агайыны го. Мындай караганда агайын деп көрүнөт да. Мына ушундай жооптор болду. Туура айтышыптыр агайыны деп. Көпчүлүгү туура айттыр, бирок баары бир эл арасында адашып калышат экен да, көпчүлүгү сурап келгенде. Жаныш Байыш деп коюлса эгиздер деп ойлойт экен, анан эмне үчүн окшош эмессиңер деген суроолор да келчү эле да, концепт ушундачы. Өкүнгөр Жаныш Байыш деп чыгасың, анан эмне үчүн окшош эмессиңер деп. Чын эле анча окшошпойсуздар. Ошо апамдан сурап көрүш керек. Анан айтыңызчы, мүнөздөрүнө дагы токтолуп өтсөңүз. Оор басырыктуу, анан тентектен сырткары да. Кандай мүнөздөр? Бирок бара-бара дагы балдар кыялы дагы өзгөрүлөт болуш керек, мүнөзү. Ошондой болдубу? Же багы кичинекей кезинде кандай болгондон баштап азыркыга чейин ошондойбу? Эми кичинекейинде Жаныш аябай тентек, эрке бала да. Дагы эле ошо эркелиги адат калган жок. Бул дагы эле ошо чоң кишилердей оор басырыктуу. Ушундай да. Ошо мүнөздөр ушундай, анан бир булардын ошо Мукаш Абдраевга дагы ошо ыраазымын да, ушундай балдарды жакшы тарбиялайт экен. Ошо эжекеси эмнени айтса ошону аткарып, эми алыста биз жок, эркелей турган эч жок. Анан ушу бир сөздү айтсаң, мындай макул деп аткарышат да. Эми айылдагы балдарыбыз бар да. Бир сөздү айтсаң, сен өмүрүн жооп берип аткарбайт алар. Бул балдар өтө тартиптүү. Бир эле менин балдарым эмес, Мукаш Абдраевда бүт тарбияланган кыздар, балдар бардыгы маданияттын адамдары да ушундай тартиптүү, бир сүйлөсөң ыраазы болосуң да. Кудайга шүгүр, ушу бир сөздү айтсам, бир сөзүмдү эки кылбай аткарып, мен ушундай карап апа деп, эрте менен дагы апа деп кандай жаттыңыз деп өп, кечкөрүн дагы ушундай кылып жакшы учурашып, ушундай кылат да, ушундай балдарыма ыраазы болуп кетем ушундай. Кудайга шүгүр, ушунчалык мага Алла Таалам балдарды бергениге.
Кудайга шүкүр баардыгы ушу жакшы азыр. Балдардын бактылуу болгонун көргөн ата эне бактылуу болот дейт. Демек сиз бактылуу айым экенсиз. Бактылуу эле ата энем. Анан кийин баягы балдар тартиптүү болот экен деп атпайсызбы? Бул баягы музыканын тийгизген таасири, Муратбек Акимовичтин айткан сөзү бар. Баягы музыка адамдарды жан дүйнөсүн тазартат. Музыкант болуп чоңойгон бала, музыка менен чоңойгон бала эч кандай жаман иштерге барбайт, криминал жагына барбайт. Жалаң ушундай жакшы мындай адамдын көңүлүн оорутпай калат деген сөздөрүн укканбыз да. Бул сиз практика жүзүндө далилдеп өттүңүз. Алайын эле ошондой бойдон жүрүңүздөр. Анан сиз айттыңызчы, сиздин өзүңүз эле эмес, өзүңүздүн атыңыз эле эмес, баягы ийниңиз дагы бар жакшынакай. Ал дагы элдин уулу. Ошондой ийниңиз менен сыймыктанасыз. Албетте, азыр сизден кечирим сурайм. Ийнимде эфирге келиш керек эле. Кичине ден соолугуна байланыштуу ошо тамак ооруп калып бир келе албай калды. Өзү болгондо дагы көп нерселер күлдүрүп, мага караганда кодул да ал. Аябай күлдүрүп сүйлөйт. Анан үйдүн кичүүсү болгондон кийин эркелейт. Апама азыр эркелемек да ушул жерде. Кийинки эфирде Кудай буюрса сөзсүз келет. Сыймыктанам мен ушундай ийним бар экенине. Ушул жаанышта ушундай мен күчтүү музыкант, профессионал пианист болуп чыгат деп ойлоп отурмун такыр. Мен менен чогуу ушул Абдыраев апам айткандай себепкер болуп атпаймынбы? Ошол мен менен чогуу келип калып калганына да мен ыраазымын да. Ушундай талант музыкант чыгарууну мен эч мындай ойлонбоп турмун. Анан билбей да калмак эмес. Эгерде бул айылда окуп калганда Жаныш, азыр бул айылдын баласы болуп жүрмөк, мен шаарда жүрмөкмүн. Мен музыкант, ал малчы болуп жүрмөк да, же койчу болуп. Азыр тескерисинче абдан күчтүү музыкант деп айтсам болот. Баягы ийнимде мен мактаныш эмес. Бул жерде ошо эл өзү мактап, эл өзү баа берет. Факт. Факт. Анткени көптөгөн ушулардын аранжировщиги, композитор, көпүрлары жазат. Ушундай таланттуу ийним бар экенине мен сыймыктанам. Сиз дагы ага себепкер болсоңуз керек, себеби дегенде ийни аганы көрүп өсөт дейт, ошондуктан. Ооба, Жаныштын кийимдерин жууп эле жүрчү элем мен. Апам айтканда аны карап, бөбөгүңүз болчу да. Кайда жүрөсүң, эмне кечиктиң деп. Жакшы, ушунуңуздардан жазбаңыздар, келип сонун маек куруп бердиңиздер. Ар бир кыргыздын ушундай жүрөгүндө ойгото турган жакшы сезимдерди айттыңыздар. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Биз дагы сиздер менен сыймыктанабыз, сиз менен да сыймыктанабыз. Бар болуңуз. Келип туруңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, чармачылык ийгиликтер болсун. Чоң рахмат силерге. Ийгиликтер болсун. Дайым ушул мен жалгыз эле апамды алып келип алып, мындай мактанычлуу эмес, жалпы эле биздин ушул мусулман кыргыз элибиз ушундай жакшынакай энелерди сыйласын. Ушул баягы эненин тамагында бештин төрү дейт. Дайым ошол бактыбызга биздин апаларыбыз бар болсун. Бар болсун. Рахмат силерге. Рахмат.